Акыркы күндөрү биздин коомчулукта даават айткан эжелер, устазалар пайда болду. Интернетке чыгып башка кылып, элдин баары таанып, башка кылып элдин баарына жүзүн көрсөткөн, өңүн көрсөткөн. Бул нерсе динге туура келеби, келбейби? Бүгүн Чубак ажы болгондо буларга бир нерсе дей беле, дебейт беле? Чубак ажы бир нерсе дейт, дебешин билбеймин. Бирок мен Чубак ажы жана Чубак ажынын семьясы менен болгон бир окуяны айтам. Ошондо бул эжелерим дагы мени эгер көгүлтүр экрандан, телефондон, инстаграмдан көргөн болсо, акылына келеттир, ойгоноттур, ойлоноттур. Шариятыбызда адам баласы, аял кишилер жүзүн ачып жүрсө болот. Аллах Таала аялдардын жүзүн көрсөткөнгө уруксат берген. Бирок уруксат бергени сахнага чыгып сени элдин баары таанысын үчүн, сени көчөдөн көргөндө устаза деп барып сүрөткө түшүш үчүн эмес. Аласа бересе мамиледе мына ошол баланчанын аялына бергем, көргөм, ооба ушул кызга бергем деп жанагы эмне кээ бир мамилелерде соттун астында, казынын астында тааныш үчүн, аны реклама кылыш үчүн эмес. 2014-жылы Раматылык устазым 2014 болуш керек, 13 же 14 Чубак устазымдын үйүнө ошол бир аз огородуна помидор эгет, картошка эгет, жер казып бер дегенден эртең менен бардым. Барып звонок кылсам, азыр муаз эшикти ачат, кире бер, мен жокмун деди. Анан 2-3 шагирт менен, окуучулар менен кошо кирип, досторум менен муаз эшикти ачты. Баласы муаз 4 же 5 жашта болчу ошол маалда. Биз жерди каздык, помидор эгдик, айдадык, арык алдык. 4-кө чейин иштедик. Эртең менен 9-да барганмын. Абеттен кийин 4-кө чейин. Жана муаз ошо боюнча чыккан боюнча кайра үйгө кирбей дагы. Кошналардын балдарына кошулуп, кирет чыгат, бир 4-5 өзү теңди балдар менен кирет чыгат, ойнойт. Анан биз унчукпай ишти кыла бердик, башка кыла бердик. Анан 4-төн кийин мына ошол баарыңыздар таанып калдыңыздар окшойт, Тойгон ажы, Асан ажыларды. Ошо кишилер менен бирге анан тамак алып келди. Устазым. Анан келгенден кийин сөрүдө чай ичип отурган айтты. Бул муазды кой дебейсиңерби? Мен кээде жана тамашалаш башка көп сүйлөшөм. Жана аалымдын баласынан залым чыгыптыр дегендей, бул эртең балаңыз эртең неме болбосун? Бул кандай бала кошунанын балдары? Кечке ушулар менен бирөө контролдогон жок. Бул жеңем карабайбы буларды? Десем, Шумкар бул муаз, сен буга бүгүн бир лугота болдуң. Саңа эшик ачкан боюнча кирбей коюп, апасы муну тута албай калды. Сенин огороддо жүргөндүгүңдү көрүп, жеңең эшикке чыга албагандыгына байланыштуу. Бул бүгүн моменттен пайдаланып, кечке ойноп алды, башка күнү жеңең чыгарат эле деди. Мен Чубак устазымдын аялынын чоң кызы менен балдары менен эле тең баламын. Ошого карабастан чоочун эркек, чоочун бала деп өз огородунда иштеп аткан эркектерге көрүнүштү каалабастан баласын үйгө кир деп чыкпаптыр. Ап кирет эле, контролдойт эле, силерден уялып силерге көрүнбөйүн деп жеңең сыртка чыкпаптыр, ошого муаз бүгүн кечке көчөдө ойноду деп айтты. Бүгүн кээде аялдарга башкаларга сабак бергени жакшы, бирок интернетке коюп башка кылып, ал өзү көчөдөгү эркектер көргөн аз келгенсип, көрбөй калгандарга мен бияктамын деп аны инстаграмга башкага жүктөгөнүбүз бул шариятка туура келбейт. Hazreti Ali шамчырактарды өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин назары көлөкөсү түшпөсүн дейт эле. Өзгөчө бүгүн бизде дааватчы деген жамаат бар, дааватка чыккандар. Мына ушулардан ала турган сабактар кээде мына ошол дааватчылардын кээ бир таалим айткан, башка айткан аялдары ошол сахнага чыккандардан 100 эсе, 1000 эсе илимдүү болсо керек. Бирок бул дааватчылар мастурат жамаатка башкага барганда ошол чоочун эркекти көрсөтпөстөн башкага барсаң, үйгө коюп, үйдүн ичинде парданы тартып коюп сабак кылат, даават кылат. Жашырат. Мына ошол мусулманчылык, мына ошол шарият талабы. Мына ошол аялдардын дин айтуу эрежеси. Тилекке каршы бүгүн ар ким каалагандай калчап, динди бурмалагандар көбөйдү. Кудай сактасын. Жана силерге моодо болгон сөз менен айтам, эгер Чубак ажы болгондо ушулардын дааватындагы тият эле. Тилекке каршы абалыбыз өкүнүчтүү.